болгондуктан Кудайдан адамзатты куткаруу үчүн кыргызга ааламдан дастан бергендей ааламдан илим, кайыптан илим, касиет, сыйкыр, ишеним, буйрук, талап, сунуш тапшырма берген. Ар малдын дагы, жаныбардын дагы жашоого жаралуу өзүнүн орду бар. Биз ойлойбуз малды жөн эле бул союп жөө үчүн же каражат жасоо үчүн жаралган окшойт деп. Жок. Кудай малды табият менен адамзатты бириктирип туруу үчүн жараткан. Бул кандай деген сөз дегенде, ошол мал кармаган адамдын өзүнүн эле мүнөзү табыгый болот. Мына айылдагы энелер менен шаардыктарды салыштырып көрөлү. Айылдыктагы мал кармаган, тоодо өскөн карапайым эже агайым менен шаарда шайтан бар деп коет, шаардыктарды салыштырып көрөлү. Караңыз, мал кармаган адам деле өзү кармагандабы, баккандабы ошол табият табыгый мүнөз адамга калыптанып калат. Эң башкы биринчи малдын миссиясы ошол. Ошол сымал азыр дагы ар бир адамдын өзүнүн миссиясы болуп атат. Жашоого жаралуу милдети. Анын ичинен ар улуттун дагы кызмат милдети бар. Биз айтып өткөнбүз, Америка мамлекети ошол жасалма долларына таянбай, Америка бир же согуш көрбөсө, же бир кыйынчылык башынан өтпөсө, башынан кечирбеген эл билбей атат да. Океандын ар жагы болсо аяка жетпей калган да. Мисалы Чыңгыз хан деле, Наполеон деле, Манас бабам деле дегендей. Ал башынан өткөрбөгөн эл, башынан балия кечирип келбеген адам бир нерсени түшүнбөгөндөй, же кыргызда сөз бар, балам балалуу болгондо билерсиң дегендей. Ошол мамлекет ошо дүйнөнү башкарам дебей, саясат жүргүзөм дебей, тетирсинче биринчи ааламдык милдети табиятты сактап калуу үчүн күрөшүш керек. Ошол жөнүндө мыйзам жазыш керек, ошон үчүн дүйнөнү бириктириш керек. Кыйратуу, согуштуруу үчүн эмес. Ошондо Америка сакталып калат деп. Мына айтылган ааламдык мыйзамды аткарбай атат. Ошон үчүн өрт, борошоо, куюн, кыйроо болуп атат. Табият жагынан жазаланат. Орус эли адамзатты сактап калуу үчүн күрөшүш керек. Ошон үчүн илим жазыш керек. Мына табыгый илимди таркатыш керек. Ошого кам көрүш керек. Ошондо Орусия сакталып калат. Кыргыз эли ааламды сактап калат. Кытай эли адамзатты же улуу журттан баштап бир түрк тилдүү элдиби, Орто Азия элинби кара түйүнчүктөн куткарыш керек. Ошондо Кытай сакталып калат деп. Ар адамдын милдети бар сыяктуу, ар мамлекеттин дагы милдети болгон. Эми ошондо бүгүнкү күндө кыргыз журту ааламдын ордун аткарыш керек, же ааламды сактап калыш керек делет. Ошондуктан ааламдан милдет берилип атат. Ошон үчүн кыргыз жаралып келген, жанагы керек болсо жаныбардын дагы жашоого жаралуу максаты бар сыяктуу. Арынын деле бир жашоого болбосо гүлдөбөй калып атпайбы? Мына ошол сымал, урматтуу улуу журтум, ааламдагы акылдуу зат Алла, Теңир Кудай ошо кыргыз журтуна дагы ушундай бир чоң жоопкерчилик берди. Менин кубанычым ушул. Демек мындан ары дүйнөдө табият сакталат. Баягы кыямат кайын күн болбойт деп айтсак болот. Аалам сакталат. Өсүп алган адамзат сакталат. Себеби ишеничим, илим деңгээлим жетти. Мына бир илимдин аягы деле бир техника ойлоп табат. Мисалы автомат Калашникованы ойлоп таптыбы, же бир техниканы ойлоп, бир илимдин акыры пайда берет го. Анысы кандай бул илимдин акыры дагы мына пайда берип атат. Эл өсүп атат, өйдөлөп атат. Өткөндө ошо доктор экөөбүз талкуу кылдык, бүгүн да талкуу кылабыз. Өстүрүү болуп атат. Илим бир деңгээлин көрсөтүп атат. Бул илим адамзатты ааламдыкка которуп атат. Ошондуктан өзүңүздөрдү таанып, жолуңуздарды таап, пендечилик түшүнүүңүздөрдөн чыгып,
улуулукка калыптанып ошо ааламды сактап калыңыз. Ааламды кантип сактап калат? Эми көзгө көрүнбөгөн ааламды деп ойлоого туура келет. Сиз ошо арбай сыпатка же улуу деген эле, улуу кыргыз деген эле сөз ошо улуу күчтөй деген эле бир керемет. Же жылдыз кыргыз дегендей ошо жылдыздай күчү бар. Жылдыздын негизи кыргыз делгендей эле ошо улуулук кайып бир сыпатка же болбосо ошо кыркүр сыпатка, периштелик сыпатка, улуулук сыпатка калыптанып алсаңыз эле ошо ааламды сактап калганыңыз, ааламдын ордун аткарып калганыңыз, ролун аткарып калганыңыз ушул болуп атат. Ошондуктан улуттан өзгөчөлүгү жашоого жаралуу максат ошол. Пендечилик жашоодо орду болбой атканы, пендечилик закон менен мамлекетибиз дагы ар бир адамда өнбөй атканы, өспөй атканы, ошол эле таянган каражат, медицина, техника, тетиги бир башка улутка кыйрап калган кезде түшкөн дин аркылуу түстөлбөй аткан, оңолбой атканы ошол улуулугунан болуп атат. Улууга жукпай атат ал нерсе. Ал окшобой атат, ал бир пенденин иши болуп атат. Бүгүнкү темабыз, урматтуу журтум, деги эле адам жаңы доордо өзүнүн деятельностун алмашты деп берилет. Алмашыш керек деятельности деп. Мисалга фирма ачсаң, устав деп коебуз. Ошо уставта сфера деятельности. Мисалы эмне кылганга, продукция иштеп чыкканга, аны сатканга, аны реализовать эткенге, жеткиргенге, реклама кылганга деген сыяктуу көп сфера деятельности бар. Текшерүүчү келгенде ошону карайт, бул сенин сфера деятельностуңа туура келет экен, минустан өткөн уруксаты бар деп. Анысы кандай биздин эски, мындайча айтканда, ошо салыштырып айтып атам, сфера деятельностибиз пендечилик жашоо болсо, азыр жаңы сфера деятельности жаратуучу болуу, өлбөй калуу, боштондукка чыгуу, арбай периштенин ролуна отуруу, тескөө, жашоону боёо, кооздоо, жомоктоштуруу, отчет алуу, адамзатты окутуу, бириктирүү, энергия кабыл алуу, өткөрүү, нурдануу, мына деятельностибиз анатомиябызда дагы, психологиябызда дагы өзгөрүп кетти. Ошондуктан бул анатомия илими деп аталат. Анатомия астрологиянын ролун аткарыш керек дейт. Ошондуктан бул медицинага, анатомияга, ден соолукка, психологияга өтө байланыштуу. Кайра эле ошол медакадемияда окутуучу, билимдүү деп айтсак болот. Жүн адам окутуучу болбойт го. Жүн адамды окутуучу кылып алып калбайт го, мугалим кылып. Ошо кардиолог, врач. Ошо биз менен кайра кайы билими менен, ааламдык илим менен кайра кесиптеш биз менен дагы, пикирлеш, илимдеш. Рано экөөбүз бүгүн дагы ошо сиздерге көп сырларды ачып бермекчибиз. Мисалга, медицинада өмүр узун болуш үчүн эмне деген илимиңиздер бар? Өмүрдө мындай геронтология деген наука илим бар. Бул ошол адамдын карылык учуру кандай пайда болот, кары болгондон кийин кандай адамды дарылаш керек, кандай подход кылыш керек, социальный жагынан, психологический жагынан, ошол фармакологический кандай туура дары берүү жөнүндө болгон илим да. Ошол адам карыганда, мисалы үчүн ошол илимде айтылат, ар бир клеткада перестройка жүрөт дейт. Ал перестройка жүргөндө ошол ар бир клетканын ядерный цитоплазмасы ошо өзгөрүп, хромосомный перестройка болот, ДНКлар жакшы иштейт, ошентип клетка бара-бара ошо карып, процесс старение келет, карылык процесси келет да. Бул медицинада ошол бул возрастное изменение катары бүт органдарда ошондой процесстер жүрөт деп айтылат. Ошол табигый илимге келгенде, Арстаналай агайдан сабак алганда, ошол Арстаналай агай бизге өлбөстүктүн сырын ачып берди. Ошол көп талкуулардан кийин ошол адам
өлбөй калышына мен ошол 100% эле ишенип турам да. Анткени ошол медицинада деле айтылат, мисалы үчүн карыбаш үчүн туура тамактаныш керек деп, кыймыл аракет жасаш керек деп, ошо уйкусу тынч болсун деп. Бирок ошол кыймыл аракетке, ошол питанияга ошол мындай жакшы маани бербейт экенбиз. Анткени биз деген адам ооруп кайра обострение болбош үчүн диета беребиз. Ошо стол деп коебуз, диетический стол 1-ден 15-чи столго чейин болот. Ар бир ооруда, мисалы үчүн язвенный болезнь желудкада, мисалы үчүн почечный недостаточность, сахарный диабетте кандай диеталар бар, кандай тамактануу бар берилет, кайсыл тамакты жеген болот, кайсыл тамакты жеген болбойт деп. Бирок ал ошол оору учурунда гана бериле турган диета, кайра ошол оору күчөп кетпеш үчүн. Ошол биз азыр ошол эмени айтып кеткибиз келет, кантип ошол туура тамактануу керек депчи. Адам өзү туура тамактанганда оорубай калышына мындай толук ишенем. Анткени ошол туура эмес тамактангандыктан стресстен, кыймыл жоктугунан бүт дарттын баары, оорунун баары пайда болот да. Медицинада өзү питание керек деп айтылат. Мисалы үчүн тамак аш поступление болгондон кийин биринчи переваривание болуп, всасывание болуп, кийин ошол питательный веществолор усваиваться этет организмде. Питание медицинада обязательно керек деп айтылат. Анткени ошол энергия, мындай кыймыл аракет үчүн, өсүп клеткалар кайра өсүп жаралуу үчүн, ден соолук үчүн, иммунитетти көтөрүү үчүн, же антистрессорный фактор деп коет, же адам стресс болбоо үчүн да тамак жеш керек деп айтылат да. Же ошол кыймыл аракетин күчөтүп, трудоспособностун күчөтүү үчүн, карыбаш үчүн да тамактануу керек обязательно деп айтылат. Биз болсо ошол азыр переживаниядан же стресс болгондо адамдар ошол туура эмес тамактангандыктан оорунун баары келип чыгып атат да. Ошол тамак аш аркылуу көбүнчө белок, жир, углеводдор, витаминдер поступать этет. Бирок ошол белок, жир, углеводдор деле ошентип составка бөлүнүп кетет. Аминокислота болуп, холестеринге бөлүнөт. Углеводдор легко усвояемый углеводдор болуп, алар тез эле организмде мындай энергия да бербей, кайра жир топтолуп баштайт да. Ошентип туура эмес тамактангандан көбүнчө ошол ожирениялар, давление, инфаркт, инсульт, бүт оорунун баары, ашказан оорулары, ошонун баары туура эмес тамактангандан, стресстен, переживаниядан келип чыгып атат деп айткым келет да. Мен ушуга улай кыргызчылык боюнча айтып өтсөм, азыр ааламдык тапшырма Кудайдын каалоосу эмне болуп атат делгенде, Кудайдын каалоосу мисалга 5 убакыт намаз окуу эле сыйын деген жок. Бул ачык сөз. Улутка бөл деп аткан жок, түндүк түштүккө бөл деп аткан жок, байлык бийлик топто деп аткан жок, каражатыңа карап бир мамиле кыл деп аткан жок. Тетирсинче көккө айлан деп атат да. Өлбөй кал деп атат. Азыркы талап. Ошон үчүн өткөн сабакта айтып өттүк, бул нурдануу, рак деле бул нурдануу экен деп доктор тактап берди. Ушул илим экөөнү салыштырсам деп. Мен да айттым, рак оорусу эмнеден пайда болуп атат десе, азыр медиктер билбей атат дүйнөдө. Кыргызчылыкта так берилет. Кыргызчылык деген жылдызчылык, баягы астрологический прогноз деп ааламдан берилгенде. Рак оору бул тазалануу эле дененин нурдануусу депчи. Ошондо бүгүнкү күндө Кудай эмне болду атат дегенде, эң биринчи өлбөй кал, анан табиатты бейишке айлан дейт да. Өлбөй кал деген эмне дегенде, чын эле адам өлбөй калабы? Ооба, чын эле өлбөй калат. 2000 жыл жөн эле болгондо орто жаш болот деп берилет ааламдан. Башатта чын эле адам көп жыл жашаптыр деген ишенимдер бар го. 9 жыл жашаптыр, 1000 жыл жашаптыр, 2000 жыл жашаптыр деп. Мына
ошол фруктусу, овощсу же болбосо майонези жок эле Тибетте кыргыздар күндүн балдары бизден 3 эсе 5 эсе көбүрөөк жашап атат го бул жолу, мындайча айтканда. Ошол деле бир өлбөстүктүн бир кыры. Анан азыр эмне кылыш керек дегенде медицинада берилет. Бизде эми салыштырып ааламдык илим менен жердик илимди салыштырып анан жыйынтык чыгарбасам мен окумуштуу болбой калам да, ааламдык окумуштуу болбой калам. Анан медицинада берилет. Адам өмүрү узунураак болуш үчүн эми өлбөй калуу деген жок. Ал медицинада өзү түшүнүк жок. Ал өз психология бар. Өлөсүң дегенче. Кичине өмүр узунураак болуш үчүн эмне кылыш керек дегенде нерв тынч болуш керек, туура тамактаныш керек, кыймыл болуш керек, анан тынч уйку керек. Ушу төртөөнү берет да. Азыр сен эски түшүнүк менен кантип тынч уктайсың? Кантип нервиңди тынчытасың? Көрдүңүзбү? Медицина айткан менен ар жагын бербегенден адам аткара албай атат. Кантип туура тамактанууну деле бере албайт. Мына доктор айтат 15 түрлүү стол деп айтылат дейт. Биринчисинде мисалга мындай столду элестетели. Бирине бири кайра окшобой калат. Бирине бири бир организмге пайда болгону менен экинчи организмге зыяны тиет. Окшобойт деп. Анан ушунун жүзүн ачып берген адам да. Мына медицина мейли айтты. Кыймыл деп койду. Кандай кыймыл? Кимге кандай кыймыл? Тынч уйку деп койду. Аны кантип уктайсың? Не дары ичиш керекпи? Нервиңди тынч алып жүр. Ада болбой калып атат. Ошентип туура тамактан, адагы туура эмес берилип калып атат. Азыркы доордо эмне кылыш керек дегенде тетирисинче мындай деп берилет ааламдан. Мына доктор да айтып атат. Ошол тамактануудан акыры барып оорулар пайда болот делип. Кыргызчылык ааламдык илимде бул нурдануу жүрүп атпайбы азыр мына? Энергия менен тело жуурулушу керек болуп атат. Ошону нурдануу деп атабыз. Ошо нурдануу дегендин кайра бир кыры нурга айлан, көккө айлан, периштеге айлан болуп атат. Телоңду жуй болуп. Ошо кезде адам оор тамак жесе тело ууланат деп берилет. Нурдануу убакта адам тамактанса, оор тамак жесе тело ууланат делип атат. Ошо уунун аягы эле ар кандай дартка алып барып атат. Азыр мындай эми конок ашка барып көргөндө бири көп жеп атат, бири кичирээк эле жеп атат. Мурунку бир 50 жыл мурунка караганда, 100 жыл мурунка караганда, да көп жыл мурунка караганда тамактануу өзү адамдын анатомиясы кабыл албай эле калды. Бирок эски түшүнүк, психология эле жешим керек, бул 5 бармакта дегендей эле болуп калды. Эмне кылыш керек азыр дегенде, ошол жеген адамдар ичегиде курт болот. Ошо муздак суу иче калат, булактын суусун иче калат, кудуктун суусун иче калат, крандан суу иче калат, кайнатпай. Ошол барып эле ичке паразиттин микролору болот да курсакка киргенде чоңоет. Анан көпчүлүк адам азыр курсагы да чоң. Ал тойдон чыгып келип туруп 1,5 саат, 1 саат жол саат. Үйгө келгенде чай сураган адамдар бар. Курсагы мачты деген адамдар бар. Мисалга, бул болуп атат бүгүнкү күндө. Сиздин жеген тамакты ичиңиздеги эле курт жеп атат десек туура болот. Азыр нервти кантип тынчтандыруу керек десе, медицина билбейт. Же болбосо кара куш мээни кантип күн башка айлантыш керек, же иштеткенде дегенде дагы түшүнүк жок. Ошо ичкен тамагыңыз эле таасир берип атат, нервиңизге керек болсо. Мисалга, кандай эмне ичсең табарсыңан ошондой нерсе бөлүнүп чыгып атат да, бул жолу айтканда. Анысы кандай ичиңиз толтура заң, эски, ят, же болбосо токсин деп коебузбу. Ошончо көп болсо нервиңиз ошончо тынчыбай атат. Ичкен тамакка да карайт бул нерв. Нерв бул жандын кайра тынчтыгы, жан дүйнөнүн тынчтыгы, телонун тынчтыгы. Ошондуктан эң биринчи ичегини тазалатыш керек. Ошо ичегиде курттар кетет, иштегидеги заңдар кетет. Анан ичеги тазаргандан кийин ошо бизде бир акелер бар, мындай тааныган.
тибетский лечение деп коёбу өзүнүн тилинде. Анан ал боорду тазалайт, өттү тазалайт, өттөгү таштар чыгып кетет. Анан табарсыкка дары куят. Оору ичеги менен эле табарсыктан пайда болот. Ошо таза эместигинен, суук тийип калгандыгынан, воспалениядан, анан ичегидеги курттардан эле. Чындап ичегиден кан тамак алабы? Жүрөккө таасир береби? Докторский тил менен айтып көрүңүзчү. Ошол организмде именно ошол толстый кишечникте, жоон ичегинде өзү кишечный микрофлора болот. Өзү тамак аш аркылуу бир суткада 1 миллиардтан көп микроорганизмдер организмге түшөт. Ал деген оозду, ашказанда барып, ошо желудочный сок аркылуу бактерицидный действие болуп, ошол жарым микроорганизмдер, ошо бактериялар өлүп, анан кишечникке да түшөт да. Өзү кишечникте нормада ошол бактериялар болот. Анан биз тамак аш менен кошуп, ал ошол паразиттерди, ошол бактерия эмелер көбөйөт. Жоон ичектечи. Ошон үчүн жоон ичек таза болбогондуктан жоон ичекте калып калган каловый остатоктор, алар кайра токсиндери канга сиңирилип баштайт да. Ошондо кандын составы да бузулушу мүмкүн. Ошон үчүн биринчиден ошо ичеги таза болуш керек. Ошол сиз ошол туура айтасыз, ошол ичегидеги калып калган пищевой остатоктор, непереваренный пищалар, ошонун баардыгы эле топтолуп канга сиңирилип кетет. Мен буга мындай ойлондум да, буга ачылыш кандай болду дегенде эми арадам эми азыр адамзаттын аң сезими жабыркап калды. Мисалга азыр эмнеден жаңылып атат дегенде бир кыр айтат элем, мен ошо врач докторлор керек болсо адамдарды өлтүрүп атат деп айтсам болот да, көңүлдөрүн албасын. Эмнеге дегенде эл ойлойт, доктор билет деп барат да. Анткени ошону биринчи эле докторду ойлойт, биринчи эле ошо медицинаны ойлойт. Барыш керек больницага, поликлиникага деп элечи. Анан жазып берип коет, ушуну ичем дейт. Аны деле тыңыраак ичип бүтпөйт. Анан ошо менен эле ошол эле түшүнүк ушул болуп калган, докторду мындай кудайындай көрүп алган десек болот да. Ар жагында эмнеге бул дарт пайда болду экен, бул дары эмне болду экен, кайсы жериме зыян болду экен деген түшүнүк жок. Ошо сыяктуу изилдеп келген кезде мына кыргыз 40 күн кайнак суу ичкен делет да. Анан 40 күн кайнак эле суу ичкенби, же да бир аз тамак кошконбу? Жок, кайнак эле суу ичкен. Анан эми ошону мына мен башыман өткөрүп атам азыр деле. Ошо кайнак суу менен. Эмнеге делгенде, мына кайнак суу сиз ичесиз. Ичкенде эмне кылат? Ал ичегини жууйт. Жууй берет, жууй берет, жууй берет, жууй берет, жууй берет. 40 күндө ичегиңиз тазарды, каныңыз тазарды, клеткадагы калың да, мисалы сандын клеткасы канчалык калың, булчуңдардын клеткасы канча калың, ошонун баары токсин, тер, ошо токсин деп коебузбу, сойл деп коебузбу, ошонун баары чыгып кеткен. Көрдүңүзбү, ошондо бир тазаланып койгон кезде кандай бир деңгээлге адам анатомиясы уусу кетти десек болот да, нурданды десек болот. Эмнеге ал кезде тамак жебеш керек дегенде, канды ошо кайнак суу тазалап баратса, кайра бирдемен жегенде каловый остатки деп айтылып атпайбы медицинада, же кыргызча заңдын кайра эле телого кетип атат. Мисалга мен ошону дагы бир ойлонуп көрдүм. Мисалы Эргешбай атаны ааламдан айтып атат. Сен 40 күн суу ич деди. Кардың асса кайнак суу ичти деп коюптур. Анан ал кайнак суу ичти. Анан ошол түшкө маалбы, кечке маалбы дагы бир ошо 150 граммдай сүт кошуп ичип коём дейт. Бир 2 маал. Ошо менен кайнак сууну көтөрүп жүрө бердим дейт. 40 күн болгондон кийин дагы болду десем, эми 40 күн ичти дейт. Ошентип 80 күн ичип атат. Ошондо организми полный тазаланып атат. Эми ааламдан берип атат а кишиге. Анан кайра дагы мына өткөндө доктор айтып өттү, мен ушу чыркап, агай үйрөткөн гимнастикаларды жазап, мен жүрөк ооруман кутулдум деди. Медицинанын алы келбеген мисалга. Анан кайра деле ошо Эргешбай атага минтип атат, чурка деп атат, баланча километр деп. Анан чуркап келгенден кийин Азаматсың Эргешбай деп атат. Анан ойлонуп көрсөң деле ошо кыймыл, ал кайнак суу ичкен кезде кан
суюлуп атат, жанагы ичеги тазарып атат, кан барып боорду тазалап атат дегендей, мазгини тазалап атат, аң сезимди бийиктетип атат, а кыймылда ошонун баары чыгып кетип атпайбы? Ошентип, урматтуу улуу журтум, бүгүнкү күндө чындап эле тамак жесе адам ууланат. Анткени ичиңизде толтура тамак бар. Бүгүн керек болсо организм этти сурабайт. Доктор айтып атат, өзү организм ошол бир эттин составы эмнени бөлүп чыгып турат дейсиз. Өзү эттин составында белоктор болот да. Ал белокторду биз медицинада как строительный функция катары клеткалар көбөйүп, размножение болуш үчүн эт обязательно керек деп айтабыз да. Эт жегенде иммунитети көтөрүлөт, анткени этте, жумурткада белок бар деп рекомендация беребиз. Ал этти жебей койсо деле болот экен, анткени ошол азыр бардык эле адамда нурдануу процесси жүрүп атпайбы? Тамак аш жегенде ал кайра эле ошо ичеги карынга топтолуп, кайра эле кандын составын бузуп атат да. Анткени канда, кишечникте деле ошол каловый остаткалар калып калганда, ал токсиндер канга сиңирилгенде адамдын психикасы бузулуп атат да, психологиясы бузулуп атат. Анан азыр адамдарда ушундай психология бар да, тамак жебесем болбойт деп, тамак жеп туруш керек деп. Тамакты азайтыш керек деп айткым келет, анткени тамак азайтканда ошол ичеги карын да кошо тазаланат экен, кан да кошо тазаланат экен. Мисалы үчүн медицинада кайнак суу деген түшүнүк жок. Ошол Арыштан агайдан сабакка келип сабак алып, ошол кайнак суу дегенге мен аябай сүйүнүп жатам, анткени кайнак суу ичкенде чындап эле организмде очищение башталат экен. Кайнак суу ичкенде, мисалы үчүн, даже холестеринден, высокий холестеринден дагы арылса болот экен, анткени биз мисалы үчүн холестеринди түшүрүш үчүн статин деген дарыларды беребиз. Ал холестеринди түшүрүүчү дарыларды 3 ай ичишет. 3 ай ичкенден кийин анализин текшеребиз. Жакшы болсо кайра продолжать этебиз, же дозасын азайтабыз, же жардам берилсе дозасын көбөйтөбүз. Ал дары бирок ошол печеньге дагы нагрузка келтирип атат. Ошол печёночный клеткалары разрушение болуп, ферменттери көбөйөт да. Ал дарынын өзүнүн побочный эффекттери бар. Мисалы үчүн булчуңдарда ушундай судорожный синдром башталышы мүмкүн, боорго оор келиши мүмкүн. Ошол дарынын эле ордуна мисалы үчүн кайнак суу ичип, очищение кылып, даже холестериндин уровенин түшүрсө болот экен. Анткени ошол биз практикада көрүп атабыз, высокий холестерин менен келгендер кайнак суу ичип кайра анализ тапшырганда холестериндин показательдери кайра өзүнүн ордуна келип калып атат да. Ошо менен урматтуу улуу журтум, медицинада айтып атат, ооба туура кыймыл керек депчи. Анан бул эми ааламдык байланыш менен кайра медицинага, кайра практикага салыштырып, биз азыр адамды өлбөстүккө өткөрүшүбүз керек болуп атпайбы? Медицинада ал дары жөн эле сактап туруу үчүн берет экен. Мисалы ашказаны жара болуп барса, ошол кичине сакталып калса, же жүрөгү ооруп барса, ал такыр айыктырып кетүү деген маселе аларда ал ишеним да жок экен. Тетирсинче ушул бойдон эле сакталып калса болду. Ошол эле чоң утуш деген түшүнүк болот экен дагы. Тетирсинче мисалга ошол жүрөгү ооруса ас кыймылда ушул жагын айтып коюңузчу мисалга. Ошо мисалы үчүн инфаркт болгондон кийин же постинфарктный кардиосклероз болгондо же ошо стенокардия ооруларында биз мындай общий самочувствиясына карап нагрузка жасаңыз же басыңыз деп айтабыз да. Оор жумуш кылбаңыз, көп физический нагрузка болбойт деп. Ошол мен өзүм оорумду айта кеткем, өткөндө да кыскача айткам. Менде деле ошол ревматизм деген оору болчу да. Анда биз нагрузка бербей, баспа деп айтабыз да. Мончого барба. Мончого барба, анткени жүрөккө нагрузка келсе тахикардия болуп, кийин жүрөктүн ичинде давление көтөрүлүп, кийин гипертрофия болуп башталат деп.
Ошол агай мени чурка дегенден кийин чуркап гимнастика жасагандан кийин ошол мен оорунан толук сакайып кеттим. Анткени биз деген постепенно ошол инфаркт болгон учурда деле постепенно нагрузканы көбөйтүп, кыймыл аракет жасап, гимнастика жасаса, жүрөктөгү кан айлануу жакшы жүрөт экен дагы ошол инфаркт болгон жер, ошол инфаркт болгон, некроз болгон участкага дагы кан барып, кайра эле ошол жер восстановление болушуна ишенип атам. Анткени ошол кайра кыймыл аракет күчөгөндө кан айлануу дагы күчөйөт. Ошо менен кошо бирге туура тамактанып, ошо кайнак суу ичкенде даже кан тамырынын ичиндеги атеросклеротический бляшка деп коебуз. Ошолор дагы бара-бара кетет экен дагы, жүрөктө кан айлануу жакшы жүрөт экен да. Ошон үчүн кыймыл аракет обязательно керек экен. Эми ошондо мына урматтуу улуу журтум, башатта айтылат го ошо кыргыз эки эле ооруган, ысык анан суук деп. Калган оору болгон эмес деп. Бүгүнкү күндө сиздер дагы медицинага такалбашыңыздар керек. Ага жетпешиңиздер керек. Ага жетсеңиз эми давалия башталды. Мисалга мына ошол эгер мына бул доктор кыз кайнак суу ичпесе, кыймыл кылбаса, ошол кичине гимнастика жасабаса, оорусу ошол бойдон калмак да. Ал оору ошол бойдон эле калмак, бирок кыймыл болбосо башка организмдин баарын дагы өчүрүп тынмак да. Отургузуп деп коет го мындай, отургузуп салмак да баардык организмди. Көрдүңүзбү? Бир организм отурса, башка организмдердин баарына зыяны тийип атат. Ошол эле жүрөктүн, мисалга, ошол эле нервтин, же болбосо кандай организм болсо бири-бирине байланыштуу болуп атат. Керек болсо ошол туура эмес тамак, ичидеги эле бир яд, ошол эле бир нерсе кайра мээге таасир берип, ошол эле нерви тынчыбай калып атканында эле мына нервти тынчытуунун бир жолдорун айтып атабыз. Ошо туура кыймылдын, анан туура тамактануу, анан ой, нервиң оорунда болбосо, же болбосо кайсы жериң ооруса, жаның ошол жерде дегендей, сенин бир жериң ооруса, анан сен каякта өлбөстүктү ойлойсуң, каякта улуулукту ойлойсуң. Карасаңыз, каякта сенин нервиң тынчыйт. Ошондуктан бул бири-бирине байланыштуу. Анан туура кыймыл боюнча, же болбосо туура тамак боюнча айткым келет. Эмне кылыш керек дегенде, нервти да тынчтандырыш керек болуп атат. Анан биз ошо керек болсо, бул кыймылды коюп туруңуз. Басканыбыз өзү туура эмес экен да, басып эле жүргөнүбүз. Ал кандай делгенде, эми көчөдө кетип баратканда, кайда болгондо деле керек болсо жөн эле кээ бир адам баспайт да. Жумушта отурат, машинеде отурат. Ошо менен эле организмиңизди отургузуп салып атасыз. Канча кан айланбагандан кийин сизде ашказаныңыз чөйүлат. Анткени түртүп берген жок да, ордуна келген жок да, ошентип анан семиздик пайда болуп атат. Ошентип жүрөгүңүздү, бооруңузду өзүңүз эле талкалап салып атасыз. Кантип басыш керек дегенде, мына медицинада дагы айтылат экен, ошол нервный точкалар бутта жайгашкан деп ошону айтсаңыз, анан мен улайын. Ошол буттун таманында көп эле нервный точкалар же нервный окончаниялар болот да. Ошолор аркылуу башка органдарга мындай сигнал, импульс кетет деп айтсак болот. Ошол эле восточный медицинада деле айтат, ошол таманга көбүрөөк көңүл бургула деп. Ошол жерден массаж кылгыла. Ошол жерден точкалар кеткен сары массаж кылган участокто кайсыл органың ооруп атканы билинет. Ошол аркылуу массаж кылганда ошол орган кайра өзүнүн функциясын туура аткарат деп айтылат. Эми ошондо ал массаж кыл деп атат да, урматтуу журтум. Массажда колуңдун күчү ал келбейт да, аны ким ушалап отурат 1 саат, 2 саат. Ошоласа бир 3 мүнөт, анан ошо менен бүтөт. Көрсө туура эмес баспай атыппыз, биз басканыбыз өзү эле туура эмес экен деп аткан ошол. Мисалга мына таман деп элестетели. Мына таман мынантип жерге тиет эле кете берет. Мисалга басканда. Эмне кылыш керек дегенде, ушул таманды могу жер болсо, мындай тийгизип, анан ийип, басып, ийип, могу таман мындай ийилгидей кылып,
Ошондо эмне болот дегенде ошо жанагы нервный точкалар ысып, ийип басканда мынтип бутуңузду тийгизип, башына чейин көтөрүп, же болбосо физкультурада бар, отургузуп бастырганчы. Мына ошо да өтө чоң таасир берет. Биринчиден, ошол тамандагыңыз бүт толук тийип атат. Сиз мына мынтип тийгизип өтүп атасыз мына. Мынтип тийгизип, мынтип көтөрүп. Бул согончогуңуз болсо, общий отургузуп, анан согончоктон баштап көтөрүп, жайыраак басыңыз, паркта басыңыз, үйдө басыңыз, тартынбаңыз, сизге ден соолук. Анан ошол кезде тамандагы нервный точкалар токтоп калган да, застой болуп калган, отуруп калган канча жылдан бери кыймылдабай. Анан ошолор эсилип атат, алар жумшарып атат, берч болуп калган керек болсо. Анан ошондо нервиңиз тынчтанат. Кадимкидей эле башыңызга чейин зыңылдап, болгон денеңизге чейин зыңылдап. Бул бир кыры. Экинчи, жүрөктөн кан тепкенде барып туруп бутка тийип, анан кайра айланып келет да. Ошондо да кан айлануу да өзү туура келип атат. Жүрөгүңүзгө дагы, ден соолугуңузга дагы туура болуп атат. Кара күч менен чуркагандан көрө сиз ошентип бир жарым саат, 1 саат басыңызчы. Кичине бутуңузду ылдыйраак ийип алып, бутта көп кан жайгашат да. Мисалы, мончого барганда кээ бирлер туура эмес отурат. Кадимкидей эле машинеге отургандай отуруп алат. Бутуң алыс. Ошондо сен жүрөгүң чыдабай калып атат да. Кан көп бар да бутка. Тетирсинче мончого барганда бутуңду бийик көтөрүп жат. Себеби биринчиден бутка суук тиет. Ал бери жылганына, экинчиден бутту көтөргөндө бир аз көтөрүп жатсаңыз, буттагы кан жүрөктү көздөй берет. Ошондо жүрөгүңүз кыйналбайт, тез чуркап чыкпайсыз. Телиңиз ысыйт. Ошо сыяктуу эле мунун баарын айтып атканыбыз, урматтуу улуу журтум, бул медиктер дейбизби, же дагы бир ошол элдик табипкерлер дейбизби, же болбосо ошо улуу көсөм адамдар дейбизби, кенен кеңеш бере албай атат да. Барсаң бир нерсени билип турат. Билип турган менен докторлор биринчи өлүп калып атпайбы, эл катары эле өлүп калып атпайбы? Анткени ошо өздөрү эмоциядан чыга албай калып атат. Өздөрү ошо кысылууда жүрүп атат. Мына ошентип отуруп, ушунун баары өлбөстүккө жол ачуу болот. Анан кайнак сууну ким көтөрө алат дегенде, сиз психологияңызды ойлоңуз. Мен муну ичишим керек деп. Башында эле катар ошо 40 күн кайнак суу иче албасаңыз дагы кичине мындай овощи дейбизби, азыркы убакыт фрукты дейбизби, кичине аралаштырып, бир аз жанагы сүт аралаштырып, кыргызда кымыран деп коет, түштүк жакта көк чай деп коет, көк суу деп коет. Ошол кайнак сууга бир аз сүт куюп, кошуп ичүү. Бул башат деле бар, өпкө ооруга чейин таасир берген. Ошентип телону уулантып алдык биз. Салатты жеп, анын үстүнө тортты жеп, этти жеп дегендей, балыкты жеп, баягы дагы эле ошо көзгө алдырып коюп. Ошол ааламда да берилет. Бир тамакты жегенден кийин бир 40 мүнөттөн кийин анан башкасын же деп. 40 мүнөттө организм аны сиңирип бүтөт. Анан жаңы нурданы доорунда барып адам өзү тамак жебей калат делет. Анткени ошол нурга толот. Арыктап деле кетпейсиң, тетирсинче баягы бырышып баскан телоң нурданып атат. Анан ошол жанагы бутту ушинтип туура басканда, ийип басканда, эми бул физкультура катары. Көчөдө антип басып алсаңыз, тисеңиз чыгып калат. Бутуңуз ийилип башкача көрүнүп каласыз. Ошондой бир машыгып аткан убакта, өзүңүздү тазалап аткан убакта, анан бутуңуз да ысып берип атпайбы? Суук тийген жерлериңиз, ошондо нервиңиз тынчып атат, каныңыз айланып атат. Анан ошол окончание нервы дегендей болгон жериңиздеги нерв ордуна келип атат. Ал жердеги нерв сигнал бергенде ичегиңиз түзүк иштеп атат, жүрөгүңүз түзүк иштеп атат. Тетирсинче мындайча айтканда керек болсо нервди калыптандырса болот. Нервный клеткаларды ордуна келтирсе болот. Ошондуктан бул илимде, ааламдык илимде жашар зат адам делет. 30-40 жаштын тегерегинде эле болуп калат. Андан кары эч ким көрүнбөйт делет. Кийин жашыңыз канчада деп сурагандан да адам уялат. Мүмкүн 500тө, мүмкүн 700тө. Сырткы келбети 30та, ички жан дүйнөсү 40та болот делет. Ошентип урматтуу улуу журтум, мына медицинага салыштырып бергенде. Ана медицинага жетпегенге аракет кылыңыз. Медицинадан
жазгандарыбы, койгон диагнозубу, аны дагы ошо кыргызчылыкка салыштырсаңыз, доктор айтып өткөндөй, кандай бир жанагы дарыны ичүү деле ал акча турат. Ал бир организмге пайда болгону менен да бир организмге зыяны тиет. Бул өзүңдү бийик сезүү, ошол эле жөн эле жанагы кол менен массаж кылганда ал 3 мүнөттө чарчайт. Колдун анчалык күчү жок. Сиз жанагынтип ошо бутуңузду ийип, тамандарыңызды те башына чейин, тиги сан манжаларга чейин нагрузка берген кезде болгон салмак менен ошо жердин баары мынантип массаж болот, ишке түшөт, нервтери ордуна келет, анан болгон клетка өз ордунда иштейт. Эми бул өтө татаал илим экен. Бул ааламдан жөн эле мындай тармакташып кетет. Биз жөн эле ошо кайнак суу ичкен кыргыз экен деп коебуз. Бул жерде керек болсо ошол эле половой органдарга, ошол половой органдардын өзүндө нервтик клеткалар жайгашкандыгын, ошону дагы адам менен карыдым деп иштен чыгарып коюп, же болбосо азыр илешкек көп инфекция деп коебузбу, жаштарда, анан ал ишке түшпөй калып атат дагы, балдардын духу түшүп калып атат. Ал нервти точканы кармагандан кийин ал жер иштебесе, же ал жер өзүнүн ордунда болбосо, балдардын нервный болуп кеткени, нерв иштетип калганы ошондон болуп атат. Бул эми өтө керектүү, бул уят сөз эмес. Бул улуу илим деп табылат. Ошондуктан керек болсо мындай карап көрсөң, ошо колунда бар байдын, бийдин илгери жашартыбай ала алганы, ал деле ошол организминин туура жүрүшүнө, ошол адамдын нурданып турганына, кыймылына, баарына таасир берген. Азыр эми аял алып ал деген эч ким жок. Тетирсинче ошол суук тийгизбе, таза карма ошо табарсыгыңды, ичегиңди. Ал анткени болгон организмиңе, керек болсо ошо жүрөгүңө, керек болсо мээңе, керек болсо кан менен айланган организмге таасир бергендиги. Ошондо деги эле жана өттү алып койсо адам семирет, ооруга чалдыгат деп өткөндө доктор айткандай, баардык организм бир чоң кызмат үчүн буйрулуп келген. Ошол организмиң толук иштесе, анан сиздин анатомияңыз толук иштеп атат. Ошондо сиздин оюңуз бийик иштеп атат. Ошону жок, бүттү деп жанагындай доктордордун же болбосо өзүңүздүн бир ишенимде карып калдым, анан болбой калдым окшойм дебей, тетирсинче нервиңизди дагы, клеткаңызды дагы кайра восстанавливать этсеңиз болот экен. Бул менин башыман өтүп аткан нерсе. Башыман өткөрүп, жазып, мисалга доктордун айтып койгону мындай кеп. Кээ бир адамдар бар го жазган. Мисалга чет мамлекеттик бир башынан өткөргөн адамдар бар. Оорукчандардын башынан өткөрүп айыкканы. Ал башынан өткөргөн адам билет ал мындай деп. Медицина ал бир чычканды практика кылгандыр, же жаныбарды практика кылгандыр, же бир мындай акыл аралашып кеткендир, анан жазып койгондо ошондуктан жанагы айыкпай калып аткандыгы, бир организмди отургузуп алганы ушул болуп атат. Анан ушу бүгүн өлүм сыноосунан кантип кутулуу керек? Мына азыр өлүм сыноо келди. Ушул боюнча доктор бир өзүнүн дагы схема жазып келдик эле, өзүнүн түшүнүгүн берсин. Мындай илимдеш катары, окуучу катары, медик катары ишенимин берсин. Мына адам өлбөй калганын азыр өлбөсүнө мен 100% ишендим деп атпайбы? Өлбөйт экен, бул 1000 жылдап адам өзү ар жагынан жаңырып берет деп коесуңарбы силер? Клеткаңарды ошону айтып койчу, ошон үчүн өлбөйт деп. Мисалы үчүн биз кыймыл аракет жасаба деп клеткаларды отургузуп алат экенбиз да. Клетка кайра өзү обновление болуп, кайра восстановление болот экен. Анткени ошол клетка канча восстановление болуп, өзү обновление болуп турат нормада. Бирок ошону кайра кыймыл менен биз кайра ошо клетканы жашартууга күчүбүз жетет экен. Анткени ошол клетка табигый илимге карагансак, табигый илимге караганда, мисалы үчүн ошо геронтология наукада айтат, процесс старения деп клетка бара-бара өзүнүн функциясын бузулуп, ошо хромосомалар, ДНК, анан ошол клетка, соматический клетка эле мутацияга айланып, анан ар кандай оорулар пайда болот депчи, карылык убагында.
ошол клетканы кыймылга салып турганда клетка өлбөй калат экен. Ал клетка кайра жашарып, кайра возобновление болгондо адам өзүн жаш алып жүрө алат экен да, карабаса болот экен. Ошондо медицинада мынтилип атат да. Адамдын организми жашарып турат дейт да, жаңырып, керек болсо мо териңе өсүп турат деп коет. Эми анан эмне болуп анда бир күн эле бул адам өлүп калып атат дегенде, ошол эскирип мутация деп койгону эми берчикке айланып, көрсө азыр доктордун ишеними ушул болуп атат. Ошо кыймыл көп болсо, ошо нервный точкаларды жакшы алып жүрсөң, улуу түшүнүктө болсоң, ичегини, табарсыкты таза алып жүрсөң, ошондо кан, боор баары эле кан аркылуу ичегилден тамак алып барып атпайбы? Табарсык болсо, таза болсо, суу, мына ооздон суу ичсең жүрүп табарсыкка жетип атат. Ошо табарсык аркылуу оор жугуп калып атпайбы? Ошону таза алып жүрсөң, демек могу суу телодагы таза болот экен деп атат да, кан менен эле суу кармап туруп атат деп чыгып атабыз. Анан эмнеге карыды дегенде, жана өзүн чектеп, мен карыдым окшойм, мен муну кыймылдатпашым керек окшойт дегенде, ал жер отуруп калып атат, мындайча айтканда, кыймылга түшпөй, батарейка отурду дегендей. Анан ошол бекен басып, давка кылып алса, семирип алса, анан көтөрүп чыга албайт да, мисалга астындагы обновление. Ошентип анан адам өлүмгө келип атат. Жаңыча ошол кыймыл болсо, дух бийик болсо, улуулугун тааныса, ошол туура тамактанса, туура тамактанууда каны мындай дагы бар экен, мисалы медицинада. Биз мынтип коет, соль туруп калды деп коет го, биз ойлойбуз соль бир туз-пустун остатогу деп. Ал керек болсо мачанын остатогу, жанагы калдын остатогу дагы ошол соль деп аталат экен да. Демек ошол Кыргызда бир оор орой макал бар. Адамдын заңын жеген иттин башы айланат депчи. Бул чындык. Керек болсо жана унитазды карасаңыз, ар жагы саргарып турат. Эмнеге? Ал жөн эле ошо айдаган айдап кетти суу, бир аз кичине эле даамы калган үчүн. Демек ошол телону ууландырып коюп атабыз. Ошондуктан кыргыз жанагы ачкыл ичкени, жарма ичкенди ичегини көтөрүп отуруп сыдырып салганда, кымыз ичкени, камырга өтө маани бербегени, кайнак суу ичкени, бул ошо ар жактан же байланыш аркылуу, же ар жактан бир улуу түшүнүк аркылуу ошентип таза кармап келгендиктен ден соолугу чың болгон. Азыр өлбөй калыш үчүн могу схеманы чийип келдик эле, доктор да ошо медициналык тилге салып бир түшүнүк берсин. Ошо өлүм сыноосунан кутулуу үчүн биринчи ошол жаңы доордун талабын билиш керек. Экинчи, өзүн тааныш керек. Адам ошол эмнеге жаралуу максатын билиш керек. Бул дүйнөгө жөн эле мындай ар адам өз максаты менен жаралат да. Аны билбей эле адамдар ошол кыргыздар мисалы ааламды сактап калыш керек экен, жаралып керек экен. Бир жерге пул чогулт дебептир, мисалга, же болбосо бир деңге кирип алып өзүңдү чектеп алба дебептир. Ошолор катары кызмат кыл деген мисал. Ошол сыяктуу эле өзүн тааныш керек экен. Анан эски психологияны өчүрүп, жаңы психология менен жашоо. Ошо эски психологияда мисалы үчүн тамак жеш керек, же болбосо тамак жебесем мен тура албайм, же мен бул тамакты жебесем болбойт. Биз мисалы үчүн майлуу тамак жебегиз, холестерин көбөйөт, жүрөккө май топтолот, кан тамырларга май топтолот десек, мен ансыз жашай албайм, аны кантип эме кылам дейт. Ошол эски психологияны өчүрүп, жаңы психология менен жашаш керек. Анткени жаңы психологияда, ушул жаңы доордо адам өлбөй калышы, оорунун баарынан айыкса болорун, тамак жебей нурданып жүргөнүндө бул ошол жаңы психологияга өтүш керек болот. Төртүнчү, ушул пендечилик, утурундук түшүнүктөн чыгуу. Бул ошол эски лишний ойлордон, керек эмес ойлордон, алдын ала ушул нерсе болуп калса кантем деп переживать этип, кайра эле эмоция, стресске берилгендиктен кайра эле адам нервный болуп, кайра эле оору күчөп жатат да. Ошон үчүн ушул пендечилик, утурундук түшүнүктөн адам чыгыш керек. Бешинчи, ууланган телону нурдантуу. Ошол адамдын телосу тамак аштан айттык, ууланып калат.
жакшы сөз, жаман сөздөн дегенден баарын адам өзүнө сиңирип алат да психологиясына. Ошон үчүн ууланган телону нурдантыш керек. Бул азыр ар бир адамда нурдануу процесси жүрүп атпайбы? Ал үчүн биринчи ичеги менен табарсыкты жана башка организмди таза алып жүрүш керек. Анткени ошол ичегидеги бүт эле токсиндер, эмелер канга сиңирилип, кайра эле кандын составын бузулуп атат. Экинчи ушул табарсык. Табарсыкта бул көбүнчө ошо воспалительный процесстер көп болот. Ал табарсыкка суу өткөндө, воспаление болгондо бөйрөктөргө берет. А бөйрөктөр көбүнчө иштен чыгат, ошо беттерине дактар түшөт, денелеринде ар кандай дактар болот, жаралар болот. Ошон үчүн ичеги менен табарсыкты таза кармап туруш керек болот. Таза кармаш керек. Жана еще башка организмдер тазалоо болот, ошол жүрөк, боор дегендерди, ошол вредный привычкалардан арылыш керек. Алтынчы боштондук. Ошол медицинада боштондук деген түшүнүк жок. Боштондукта адам өзүн бош алып жүргөндө, уктаганда дагы биз мисалы үчүн уктаганда же нервин тынчытыш үчүн медицинада психотропный дарыларды беребиз же успокоительный дарыларды беребиз. Ошонун ордуна адам өзүн бош алып жүргөндө боштондукта адамдын нерви да тынчыйт, уйкусу да тынч болот, денесин да бош алып жүргөндө эмоциядан да, стресстен да чыгып кетет. Ошон үчүн боштондукка аябай көп маани бериш керек. Жетинчи бул улуулук. Улуулукка адам, ар бир адам ушу улуу экенин сезип, улуулукка калыптаныш керек. Анткени ошо бул жаңы доордо ар бир адам улуу, ар бир адамды биз как периште катары кабыл алышыбыз керек да. Сегизинчи бул энергияны кабыл алып, кайра бөлүп чыгаруу. Ар бир адам азыр аба менен дем алганда энергия кирип атпайбы? Энергияны кабыл алгандан кийин кайра бөлүп чыгарыш керек. Бөлүп чыгаруу. Энергия бул өзү ушул убактыбызда аз калды. Энергия кабыл алуу деген ошол арбайлык түшүнүккө жетүү, периштелик түшүнүккө жетүү, ошол өзү энергия болуп саналат. Ошон үчүн алар энергия менен тело жуурулушпагандан ар кандай дарт пайда болуп атат. Урматтуу улуу журтум, андан кийин ошо деятельностьти алмаштыруу. Ал эмне деген сөз дегенде, мурун аял эркек деген жашоодо болсок, эми деятельностьбиз алмашып кетти. Жаратуучу болуу, керемет сырга бай болуу, сыйкыр иштетүү, сыйынбоо, тетирсинче мына ааламдык кызмат аткарып атпайбызбы мына? Ушул сыяктуу өтө бир көп керемети бар. Мына бул жерде ушу атайын суроо кылган экен, бир эки-үчөөнү жооп кыла кетели доктор экөөбүз. Бирөө мындай деп жазыптыр. Сиздер туура айтып жатасыздар. Менин гемоглобиним 71 болуп калганда 40 күн суу ичкем, ошондо анализим тапшырсам 92-ге көтөрүлгөн. Бул чындык. Дагы бир нерсени айтып өтө элем, улуу сөздү уят жок. Мисалга, кайнак суу ичкен эркекте ошол эми эркектик мүчөсү ушунчалык катуу кыймылга келет. А бирөөлөр ойлойт, мен эт жебесем ошол иштебейт, ошол болуп атат деп. Жок, ал кан менен иштейт. Бул өзү ал жөнү бир прибор катары көргүлө. Организмде демек ошончолук тазалануу болуп атат да. Караңыз. Анан бул өтө туура айтылып атат. Кан кадимкидей тазаланып көтөрүлөт. А тетиринче медицинада балакет даарыны ич, балакет даарыны кыла бер дей берет да. Кан өзү тазаланат да, кайнак суу менен. Анан гемоглобин өзүнүн ордуна келет, суюлат, же болбосо кандагы бир токсиндер жоюлат, тромбдор эсилет. Мына доктор айтып өткөндөй, ушу ичегини, табарсыкты таза кармагыла дегенде биз ошол абышкадан үйрөнүп, ошол дагы бир кыздарды, аялдар үчүн, аналарды, балдарды үйрөтүп койгонбуз. Азыр тыным жок. Келип ошо ичегисин тазалатып, табарсыгын тазалатып, такыр эле башкадан болуп, жүзүндөгү каралат точкалар кетет. Жүзү эмнеге карарып кетет? Боор кир дегенде, аны тазалаганда бооруң да тазаланат. Боор эки эсе кичирейет, боордо да өзү курт пайда болуп кетет. А медицинада ал методика жок өзү. Ал алып коем, анан өтүңдөгү таштар чыгып кетет. Мына караңыз. Дагы жазылыптыр эми, менин бөйрөгүмдө туз бар экен, менин бөйрөгүм ооруп жатат. Бөйрөк сийдик бөлүп чыгаруу системасы бузулган, кандай дарыласа болот? Бул эми бөйрөк менен табарсык, ошо аялдык жан жер, эркектик жан жер бүт эле бүгүнкү күндө кенен баскандан, бирдемеге илештирип алгандан пайда болот.
жанагы аялдардын төрөй албай трубкасы бүтүлүп калганы, анткени ал жер ириңге айланып кетти да, ириң трубкага чаап кетти. Ошондуктан табарсыкты ошо бизде докторго окшогон билимдүү кыздар дарылайт. Алар ошол мындайча айтканда раствор куят. Кандай дегенде ал урология бул жерден венага куят, оозуңа берет, местный калып калат деле, анан кайра ооруй берет. А жерге ошол күмүш аралашкан ошо даярдалган дары куюлат, бир 10-15 грамм. Ал как раз ысытат. Табарсыкка куюлгандан кийин табарсыгыңыз бөйрөгүңүзгө өтө таасир берет. Аркы жатыңгабы же эркектин мүчөсүнөбү жакын болгондуктан ошондогу мусорду кубалап чыгат, өлтүрөт, цистит, простатит токтойт деп айтсак болот. Анан ушул мен былтыр сабак өтүп докторго айттым эле, чогуу талкууда ушу ичеги таза болбосо жүрөккө таасир берет десем, мындай ойлонуп кеткен экен. Кийин бир чет мамлекетке барганда ушуну окумуштуулар эми айтып атыптыр да. Ошол жөнүндө айтып койсоңуз кыскача. Ошол биз Прагага конференцияга барганбыз, кардиологический. Ошондо профессорубуз айтты, ошол кишечник, ошо ички жоон ичек таза болбогондуктан, токсин бөлүнүп чыккандыктан жүрөк оорулары да пайда болот экен. Жүрөк оору бул көбүнчө ошол майдын пайда болушу. Анткени ошол тамак аш сиңирүүчү, переваривание кылган органдар көбүнчө ошол жоон ичекте. Жоон ичек жакшы иштебей калгандыктан даже майлар эрибей, кан тамырларда май көбөйүп, атеросклеротический оорулар, инфаркт, инсульттар ошол көбүнчө ичеги таза болбогондуктан да келип чыгат экен. Ошону ошол сыртка барганда ошол жакта окутуучулар ошол жерде кеп кылыптыр. Бул жерде эми ошо ааламда ичегинин оорду, ошол нервти тынчтандыруучу, нервти кармап турчу ошол табарсык жөнүндө эч эле берилген да. Карасаңыз, анан ошол жактан угуп анан таң калдым дейт. Ага чейин мындай эле угуп маани берген эмесмин. Азыр мисалы кардиологияда андай деле өтө түшүнүк жок. Жүрөк жакшы болуп кетишин сен ичегиңе маани бер деген кеп жок. Карасаңыз, ошондуктан урматтуу улуу журтум, мен эмнеге муну сүйлөп атам? Мен академик наук же болбосо там доктор медицинский наук эмесмин. Мен ааламдан ушинтип берилген медицинанын диндин ядросу депчи, бир башкага өткөрөсүз деп. Адамдын өмүрүн узартуучу чабармансыз деп берилет. Анан бул эми ааламдык байланышты бүгүнкү күндө адамдын акыбалы ошого такалып атса, өлүм сыноосуна келип атса, ошо кайгы капасы болсо, каражатын жеп алып атса оорусу менен, анан ошонун баарын тактап берүүгө туура келди. Анан эми дагы ошо бөйрөк ооруда, табарсык ооруда, нервтин тынчтандыруусунда деле ошо жанагы буттагы бездер нервтерге таасир бергендей, ошо аял эркектин дагы жан жеринде ошол нервге таасир берүүчү бездер бар. Эми аны бул жалпы эфирде айтканга менин оозум барбай атат. Аны бир ошол сабакка келгенде же ушу медиктерге келген кезде анан кыскача кандай кылып ал нервти ордуна келтириш керек, кантип аны кыймылга салыш керек, анан ошо менин көчүрмөлөрүм сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп берсин. Урматтуу улуу журтум, бул тема деги эле түгөбөйт, себеби күндө ачылыш болуп турат, күндө жаңылык болуп турат. Кийинки талкууларды ошол билим берүүгө 1-2 сабак маани берели деп атабыз. Ата жолу эмне деген жол, ал жөнүндө маани берели деп атабыз. Ошол жөнүндө талкуу кылалы деп атабыз. Анын кайсы жери плюс, кайсы жери минус, кайсы жери ааламга туура келбейт, кайсы жери жаңылыкка, кайсы жери эскиче дегендей саясат жөнүндө талкуу кылалы деп атабыз. Анан доктор экөөбүз дагы көп чыгабыз, бирок ошолорду бир сыйра өткөргөндөн кийин. Анан жогорудагы ошо эфирге чыккан телефондорго чалып, сурооңуздар болсо сурасаңыздар, ошо кыздар кызматта кеңешин берер, энерге өткөрүп коет. Алар менден дагы күчтүү десек болот, анткени эненин тилеги тез орундалат. Эне аял ааламдын ролун аткарыш керек дегендей, ошол менден илим алган кыздар, балдар
чоң энергияга калыптанып алган. Алган илимиңиздер бул ааламдык сабакко кут болсун, эскиче ооруңуздар калсын, пендечилик түшүнүүңүздөр калсын. Бул доскадагы таблицаны дагы талкуулап бүтпөй калдык. Эмкиде мен ирээттеп аягына чыгарып берем. Эң башкысы ошол мына медицинаны окуп келген адамдар илим алып, кыргызчылык менен эски медицинаны салыштырып, жаңылык ачып атканында кеп болуп атат. Демек кыргыз бул дүйнөнү башкарары рас. Ошо саясатчылар келип, жаңы доордо саясат кандай кетиш керек, аны түшүнүп өзүнчө жаңылык киргизип атканы, мугалимдер келип ошол жаңыча илим алып, окуу кандай болуш керек, маданиятта иштегендер келип, эми маданий жак кандай өсүш керек, экономисттер келип ошо экономиканы кайсы жол менен көтөрүш керек, экологдор келип экологияны кандай кароого алыш керек, биз эскиче эле бир кайталанмай эски тарых менен жашап атыппыз деп өсүшүндө кеп болуп атат. Ошондуктан бул ааламдык илим билдирүү ишке ачык дале түштү деп айтсак болот. Кыргыз ойгонду деп айтсак болот. Мындайча айтканда бир процесс кетип баратат. Духуңуздар бийик болсун, көңүлүңүздөр ачык болсун, өзүңүздөрдү ушу мен улуумун деп, мен улуу энергиянын ээсимин деп, менин жаным улуу дүйнөдөн келген деп, мен ошо улуу күчтөрдө эле касиетим бар деп, мен ошо периштедеймин деп, мен 41 кызмын деп, мен ааламдык бир сыйкыр кайып бирмин деп, мен кайтпасмын деп, мен калп айтпайм деп, ал жердик жашоо деп, мен жалган айтпайм деп, ал жердик жашоо деп, мен ушак айтпайм деп, ал жердик жашоо деп, мен жаман айтпайм, ал жердик жашоо деп, ошол арбайлардай калыс, периштелердей таза, ошо улуу сыпатка калыптанып, эртең ошол касиетиңиздер менен дүйнөнү тегеретип, тегиздеп, ушундай сабак берип, жолуна салып, оору суркоодон арылтып, жасалган медицина кийин пайда болгонда, ошол табылма нерселердин баарын жоюп, табыгый ордуна отургузуңуздар. Ар жуманын 2-4 күнү кечки саат 8-де телевиденияда түз эфирде жолукканча жаныңыздар ак, дениңиздер, таныңыздар сак, саламатта туруңуздар. Өзөгүңүздөрдө өсүү болсун.